ойламайм, мындай стерва, мындай жаман бир мүнөздүү, мындай менден жакшы адамдардын мен жөнүндө иши жок да. Ойлонуп өзүм жаман кылып эле отура берем. Көп мээлердей болуп, мындай жиндилердей болуп жакшы көрөм жумушумду деп жатып алып дагы ошол жумушумду ойлоп атам да. Келбети, анан формасы, аны жасап алса деле болот. Уверенность в движении – самое главное. Надежность Kia Sportage помогает двигаться вперед, где бы ты ни оказался. Инновации, расширяющие твои возможности. Абсолютно новый Kia Sportage. Адам дайыма жакшы сөзгө, жакшы мамилеге, жылуулукка муктаж. Ошондуктан биз адамдар бири-бирибизге керекпиз. Адамга адам керек кайрымдуулук долбоору Соло медиа порталы уюштурулган. Биз бүгүн дагы кайрадан дагы бир үй бүлөгө жардам берүү үчүн жолго чыктык. Бүгүн дагы биз менен биргеликте белгилүү бир коногубуз болот. Азыр ошол тарапты көздөй жөнөдүк. Бир аздан соң ким экенин билесиздер. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Kia компаниясынын Кыргызстандагы расмий дистрибьюторлору сапатына кепилдик берет. Сатып алууга бардык шарттар каралган, пайызсыз бөлүп төлөө пландары жана кредиттик программалар бардык кардарлар үчүн жеткиликтүү. Жана ошондой эле бүгүнкү кайрымдуулук долбоорубузга ыңгайлуу шарт түзүп берген биздин өнөктөшүбүз Kia Кыргызстан компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы? Кандайсыз Айзада? Жакшы, шүгүр. Рахмат, бирге болсун. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз кайрымдуулук иш-чарабызды Айзада менен биргеликте ишке ашырабыз. Азыр биз муктаж болгон дагы бир үй бүлөгө жолго чыгалы. Айзада менен болжошкон убакыт саатта жолуктук. Азыр болсо ошол дагы бир үйгө жардам көрсөтүү үчүн жолго чыктык. Анан жол узак болот Айзада. Жолдо катар көрөрмандар үчүн пайдалуураак болсун деп жакшы бир теманын алкагында маектешип баралы. Албетте. Анан бүгүн сиз менен сөз туурасында сүйлөшөйүн деп ушул теманы тандап алдым. Мындай сөз деген менен бирок өтө чоң тема. Ооба. Деги эле жакшы, жаман сөз. Анан орозодо бир маанилүүсү биз баягы тамак жебей эртеден кечке чейин оозубузга наар албай жүргөнүбүз менен бирок сөзгө орозо кармаган жактан келгенде чындап эле кыйын болуп калат да. Балким ага караганда тамак жебей коюш жеңилирээк болуп калышы мүмкүн. Анан ошон үчүн сиз менен ушул туурасында сүйлөшөйүн дедим. Деги эле орозо маалындабы же кайсы учурдагы сөзгө канчалык маани бересиз сиз? Ой, мен сөзгө аябай көп маани берем. Анткени менин кесибиме байланыштуу. Мен ар дайым адамдардын сүйлөгөн сөзүнө жараша мындай мамиле жасайм да. Мен ойлойм, бул тил жөн гана көпүрө, жүрөктөн чыккан нерсени ошол көпүрө аркылуу эле чыгарып берип коет депчи. Жүрөгүң гүлгө толсо, жүрөгүң жакшы сөзгө толсо, кубанычка, сүйүнүчкө толсо мындай жашоону жакшы көз менен карайсың го. Кайгырып, капаланып, таарынып, көрө албай, ичи таар болуп турган учурда сенден жакшы сөз чыкпайт да. Демек, сөз бул адамдын жан дүйнөсүнүн абалын билдирет деп ойлойм. Анан сиз айтып өткөндөй, орозодо сөзгө өтө идеалдуу эмесмин. Мен айдоочумун. Кээде туура эмес жол эрежесин бузуп койгондор болот. Анан кийин мен дагы автоунаанын ичинде отуруп алып эле урушуп кеткен учурларым болот. Мындай аларга айта албайм, бирок мындай жолуңду карабайсыңбы, же мындай дегендей деген сыяктуу. Бирок мындай сөзгө көбүрөөк мындай орозо ичинде эмес, бүтүндөй эле учурда ичине диета кармасак жакшыраак болчу дейм. Сөзгө диета кармасак, анан жашооңузда анан өзгөчө ушул орозо маалында адамдын баягы оозунан чыккан сөз, дуа, тилектери тез кабыл болот, же болбосо жаман сөз болсо көбүрөөк күнөө болуп калышы мүмкүн. Анан кайсы сөздөрдү көбүрөөк айтканга аракет кылып, анан кайсы сөздөрдү айтпаганга аракет кылып атасыз? Мындай өзү негизи эле мен жашоодо аз сүйлөйм да. Сахнага чыкканда гана Айзада жамгырчы болом, а сахнадан тышкары мен Айзада болуп эле көбүнчө укканды жакшы көрөм. Азыраак
уккан жакшы көрөм, азыраак сүйлөгөнү жакшы көрөм. Анан мен эң жакшы көргөнүм мындай болушунча сөзгө маани бергенде мен адамдын көңүлүн ооруккум келбейт. Мен ичим кыжаалат боло берем, эгерде мен бир адамды тартынып койсом. Ойлоно берем, ал адам мени тартынып койсо деле экөөбүз тартынышып калдык деп эле мындай ичимен аябай жумшак адаммын да, сыртымдан аябай мындай стерва, мындай жаман бир мүнөздүү, мындай катуу мүнөз сезилгени менен ичимден жумшакмын. Ошон үчүн сөз мамиледен турат. Сөз жакшы сөз арнап, комплимент айтып, көңүлүн көтөрүп, бул жактан менин жакын досторум билишет. Ушул теманы сиз менен тандагандын себеби дагы баягы элдин көзүндө, сөзүндө жүргөн адамдарсыздар. Анан жанагы жакшы сөз дагы, жаман сөз дагы биринчи эле мындай силерге катуу тиет. Анан социалдык тармактардын тили менен айта турган болсок, мындай хейттердин эң чоң баягы сөзүнө калган ошону жон териси менен сезген адам силерсиңер да. Анан азыр ушул учурдан пайдаланып, ошо жана отуруп алып кээде мындай катуу сөздүү, ачуу сөздүү же бир чындык эмес, же мындай ушак болуп калышы мүмкүн, ошону жазып койгон учурлар барбы? Анан ошолор адамдарга азыр ошол сезимдерди айтып көрсөңүз, ошону укканда кандай абалда болосуз? Эми көнүп калгам деп айтышыңар мүмкүн, бирок көнгөнгө чейин деген, көнгөнгө чейин далай кыйынчылыктардан бул нерсеге көнүү мүмкүн эмес. Адам баласы жаман нерсеге, сен жөнүндө жаман айтылып атса эч ким көнбөйт ага. Мен ойлойм, көнүп калдым, мен ал нерсени мойнума албайм деп күлгөнү менен ичинен бир кичинекей жүрөгүндө тыс деп турат да. Адам жакшы нерсени каалайт. Жакшы кийим кийгиси келет, жакшы тамак ичкиси келет, жакшы автоунаа айдагысы келет, элдин көзүнчө жакшы пикирлерди уккусу келет да, мисалычы. Эгер сен жөнүндө жаман сөз айтылып атса, ал сөзсүз ойлонот. А бирок чындык эмес экенин билгенде кичине баягы жеңилдеп, ошого эле жашоосун байлап койбостон, мындай аны менен жашап албастан жеңил өткөргөнгө гана мүмкүнчүлүк болот да. Менде ошондой, мисалы, мен жөнүндө айтылган сөздөрдү сөзсүз жүрөгүм менен өткөрөм. Ар бир комментарийди, мисалы, сөгүп жазган комментарийлер бар. Кээ бир комментарийлерде мени коркутуп жазгандары бар. Сен ушундайсың, сен тигиндейсиң деген сөздөр бар. Мынтип карап ойлонуп коймун. Бир нерсе айткым келет, мисалы, менден бийик адамдар, менден жакшы адамдардын мен жөнүндө иши жок да. Алардын жумуштары, алардын иштери бар. Анан баягы бир нерседен, жумурткадан кыр издеген адам таба берет да. Мен өзүмдү ушинтип алдап эле, анан кийин кичине өзүмө келип калам, эртеси күнү кичине жакшыраак болуп калат, андан өткөн күнүндө жакшыраак болуп калат, анан унутулуп калат. Бирок чындыгын айтканда мен ойлоном, мен жаман болом, эң башкысы мен ата-энем ойлонот. Кээде ыйлаган учурлар болот, эмнеге андай деле эмесмин го, мен жакшы эле кызмын го, чындыкты эле айтып атамын го, бетке эле айтып атамын го деп, кээде бетке айткандын көзү ыйлаган өзү жаман эмеси болуп заар тип калат да. Ошон үчүн менин апам ошо берет. Айтпа, эч нерсе дебет. Мен ушундай ажыккысым бармак кетет, кээде айткым келсе айтып салам. Анан ляп этем дагы, элдин баардыгынан баштайт, сен мындай айттың, сен тигиндей айттың деп, анан ойлонуп өзүм жаман кылып эле отура берем. Ошол эле учурда мисалы сиз тарапка айтылган жакшы сөздөр дагы, жакшы пикирлер дагы көп. Алардын таасири кандай болот? Бир нерсе бар экен да, мисалы, сен эмнеге фокус койсоң, ошол нерсеге өрчүйт экен да. Мисалы, сен азыр комментарийде мен жөнүндө жамандар жазылып атат деп эле монтип өзүңдүн оюңду ушул жаман комментарийлер менен карап чыксаң, ошолорду табат экенсиң да. Анан мен акыркы күндөрү карап көрсөм, мен жөнүндө жазгандардын көбү жакшы жазгандар деле бар экен. Сенин үнүң жагат, сен алып барганың жагат, сен талантың фокусту жакшыраак жакка алмаштырганды билдим. Анан жаман жактарын болсо эми бір күнү жакшы көрүп калаар деген ой бар да. Бирок ошол эле учурда маанайыңыз көтөрүлүп, кадимкидей канат байлап, ооба, жакшы сөз деген бул сонунда бул бекер нерсе, жакшы сөз. Бирок пайдалуу нерсе, анан эң кымбат нерсе да. Биз оозубуздун желин кээ бир адамдардан татыктуу экенин дагы айта албай, же болбосо сулуу экенин айта албай, жакшынакай көнүккий болсо көнүгүң сонун экен деп айта албай, жакшы иш кылып койсо ишин баса белгилей албай калган учурдабыз да, кандайдыр бир деңгээлде. Андыктан мен жөнүндө мисалы жакшы сөз бетиме айтып койсо өтө сүйүнөм. Мисалы көнүгүң түсү жөнүндө, же болбосо сүйлөгөнүң жөнүндө. Мен сиз жөнүндө жакында эле бир сөз уктум да.
Мен ойлоп калдым, жөн жерден эмес окшойт деп, анткени сиз экөөбүз ушул съемканы пландагандан кийин анан ошол адам мага күтүүсүз жерден эле айтып калды. Биз эме боюнча сүйлөшүп калдык. Эми орозоно эмеспи, анан орозодо эгер бир күн кечке эч нерсе тамак жебей жүрсөң, анан бирок байкабай бирөөнү ушактап алсаң, мисалы гыйбат кылып дейт го, ошентип ушактап алсаң, ошол бир күн кечке оозубузду жаап жүргөнүбүз жөн эле текке кетет. Мындайча айтканда, диета деле болуп калат экен депчи. Анан ушул негизи адат да, бирөөнү сүйлөй бермей, эгер сүйлөй берсең, ал адат болуп калып калат да, арыла албайсың. Анан отуруп эле мындай жөн жерден эле ушул адам такыр ушак сүйлөбөйт деп, анан мындай эстеп, мындай ар ким өзүнүн тааныштарын айтып баштады да. Анан ошол жерден мындай күтүүсүздөн чынын айтканда сиздин ысымыңызды айтты да. Ал сиз менен группалаш болгон экен, сизди жакшы жакындан билет экен. Анан эме деп айтты: Айзада Жамгырчиева эгер бирөөнү жамандап аткан болсоң, такыр кошулбайт деди. Ушу же бирөөнү жамандаган сапаты жок. Ушул суктанарлык сапат да, мен ошонусун баалайм деди да. Анан деп. Демек Айзада Жамгырчиева менен сөз туурасында сүйлөшүм керек экен. Ушул нерсени мен өзүмө өзүнө айтып коюшум керек экен дедим да. Себеби ошол нерсени дагы мындан ары өрчүтөсүзбү деген ой келди да. Чоң рахмат. Анан ушул сапатыңыз атайын аракет кылып мындай сактанасызбы же мындай бала кезиңизден барбы мүнөзүңүздө? Бул мүнөзүм бала кезимден бери бар. Эстеп кеттим сиз айтканда, чоң рахмат, аябай кубанычтуу болуп кеттим. Негизи мисалы апамдар үйдө отуруп, башка апамдар, анан башка достору келет эле, аяштары же болбосо кошуналар келгенде эле башка бирөөлөр жөнүндө кеп кылганда мага мындай жагымсыз болчу да. Анан мен кээде учур болот болчу. Эмнеге андай деп айтасыңар? Антип эле койбойсуңарбы деп мындай айтып уруш жеп калган учурларым бар да. Сен кичинекей кызсың, сен бизге килишпе деген сыяктуучу. Бул кичинекей кезимден бар болуш керек. Анан азыркы учурда бирөөлөр менен отуруп, бирөөлөрдү айтып, же болбосо аны ушактап, анын ким менен басканын, ким менен жатканын, ким менен эмне жегенин мен үчүн кызык эмес да. Мисалы, ал адамдын жашоосун өзүн. Мисалы, азыр Рамазан айында турабыз, мисалы, ыйык айлардын бири да. Ушул айда деле, мисалы, оозу басылбай сен жөнүндө айтып алгандар да бар да, мисалычы. Комментарийде деле айтат. Мен жүрөгүм назик адаммын. Чубак ажынын жакшы сөзү бар го, өмүр кыска, жашоону жаркыратып, кечирип коюп туруп жашай бериш керек да депчи. Кечирбесең сен өзүңө эле кыйын болот да. Сен кечирбесең сен кыйналып, ал адамды көргөн сайын оюңдун баардыгы ошодо болушу мүмкүн. Энергияң бардыгын ошол жака сен кетиресиң да, кечирбесең. Мындай досторуң менен отуруп калганда, курбуларың менен отуруп калганда такыр бир адам жөнүндө айтпай коюш, же болбосо бирөөлөр аябай ушундай кызыктуу бир мындайча айтканда ушакка кирип алса, кошулбай коюш, бул сонун сапат да, суктанарлык сапат. Анан ошондой адамдар көп болсун. Чындап эле ошол нерсе адамдын бала кезинен канында, жанында болсун. Эгер ошону айтып адат кылып алган болсо, анда мен ойлойм мындан ары кошулбаганга аракет кылып, эгер мисалычы сиздин жакын курбуларыңыз жолукканда бирөө жөнүндө сүйлөшүп аткан болсо, анан ал тема боюнча сиз дагы мындай билсеңиз да, мындай кантип мындай кошулбай андан сырткары болуш керек, ошо жаман сөздөрдөн кантип сактаныш керек? Балким көрүүчүлөргө мындай кеңеш болобу? Мен эң башкы бир жакшы мисалмын деп айта албайм, бирок мен өзүмдүн жашоомдо бир мисал болгум келет. Бул учурда мындай да, бирөө жөнүндө кеп айтып атса, же мен ошол адамды жакшы жагынан билсем, демек адам сенин күзгүң да. Сен адамды урушуп тилдесең, ал сага тилдейт. Сен адамга күлүп жылмайсаң, күлүп жылмаят. Демек, мен адам менен жакшы мамиле куруп турмун. Мен мамилем жакшы, бирок тигилер менен жаман болуп атсам, мен ал адамдар менен сүйлөшүп койбойм. Мен сүйлөшпөй токтотуп койбойм да. Анткени мен ал адам менен мамилем жакшы. Ар бир адамга жараша башкача мамиле жасайт. Сиз ата энеңиз менен башкачасыз, мен менен башкачасыз, сүйгөнүңүз менен башкачасыз, жумушта башкачасыз деген сыяктуучу. Ар бир адам деле ошондой да, сага жараша, сенин күзгүң. Ошон үчүн отурганда, эгер мен туура жагын билип калсам, ошол маалымат жөнүндө айтам. Билбей турган болсом, мен анда ошондой экен деп эле мындай көп баса белгилеп, же болбосо аны ушинтип жасап салыптырбы, эмнеге мынтип экен, уяты жок, же болбосо мындай кылыптырбы, деп деген нерсе жок. Чындап эле бүгүнкү эфирибизде биз айткыбыз келет, ошо сөзгө аябай маани берсек, Сиз айткандай колдон келишинче жакшы сөздөрүбүздү айтып, эгер айта албай атсак, анда унчукпай коюп, эгер сүйлөгөндү аябай жакшы көрсөк, анда бир гана жакшы сөздөрдү эле айта бериш керек. Себеби айымдар сүйлөгөндү жакшы көрөбүз го. Ооба, айымдар деген эркектерге салыштырмалуу биз деген бошотуп сүйлөп турушубуз керек да. Бирок азыр сүйлөөнү башка ыкмалар бар да. Мен сүйлөөнү мисалы сахнага чыгарам.
Анан сонун бир орозонун күнүндө жолугуп атабыз сиз менен. Орозосузда. Орозоңуз кабыл болсун. Азыр жаңы эле иш чарадан келатам деп айттыңыз, анан сүйлөгөндө кичине тамак кургап, орозодо кыйын. Кичине сезилип атат, тамагым кургап атат, бирок сизге ошо кандай болот? Жок, мен аябай жумушумду жакшы көрөм. Мен мындай ушундай жакшы көрөм, бир мындай көп мээлердей болуп, мындай жиндилердей болуп жакшы көрөм жумушумду. Ушундай бир ооруп аткан учурда кесиптештерим дагы көбү капельница салып атып, ошол 3 жыл мурда болсо керек, телевиденияда жаңы жылдык отко тартылмакмын. Анан аппендицит болуп калдым, больницада жатам. Анан жаңы эле капельницадан чыгып, мен ушу наркозум таркап атканда, мен кайсы күнү чыгам, мен телевиденияда съемкам бар эле, ошого жетишип калышым керек деп жатып алып дагы ошол жумушумду ойлоп атам да. Анан бул нерсе тоскоолдук болбойт. Эч качан тоскоолдук болбойт. Бул ан сайын мен жакшы кармап атам деген. Жанагы эме турбайбы? Алып баруучулуктун дозасын алып туруш керек экен. Алып туруш керек, алып туруш керек. Албасаң болбойт. Ушулай да баягы кайрымдуулук, жакшылык иштер, сооптор экеселенип берилет дейт да. Анан сиз дагы жөн отурган жоксуз, менимче. Кандай иштерди кылып атасыз? Эртең буюрса, ошол жакындарыма жыл сайын сөзсүз бир 30 чакты адамга ооз ачтырам. Колумдан келсе мал сойдуруп таркатам. Кээ бирөөсүн тартып киргизсем, кээ бирөөсүн тартпай киргизем деген сыяктуу. Буюрса, өзүмдүн күчүмдөн келген нерселер менен бөлүшкөнгө аракет кылам да. Бул нерсени жыл сайын салтка айландырабыз, 30 кишинин оозун ачырам жыл сайын. Бир эле жерде мен аябай консервативдүү адаммын. Мындай бир адамга көнүп калам, бир жумушка көнүп калам, бир жерде жашаганды жакшы көрөм. Кийимдерим бир жерде туруш керек, жылып кетпеш керек деген сыяктуу ушундай консервативдүү адаммын. Анан жыл сайын бир жерде эле ооз ачтырам 30 кишиге. Деп калып атсыз, анан учурда эле эң Айзаданын актуалдуу темасы жолдош, турмуш да. Ооба. Эгер мындай болсочу, ушул тапта сенин дубаңды жараткан өзү угуп жатат. Кел, кандай жолдош сурайсың десе, эмне мындай нерселерди айтмаксыз? Мен жолдошум эң негизи чечкиндүү болуш керек. Мындай Айзада моун кылалыбы, же кылбай эле коелубу, моун теткин да десе, мен өзүмдү аял катары сезбей калам. Мен эркегим, менден күчтүү, менден чечкиндүү, анан эмгекчил болуш керек. Мен эмгекчил эркектерди аябай жакшы көрөм. Идеялуу болуш керек. Моун кылып салалычы, тигини жасап салалычы, сен моун кылсаң, мен моун кылсам деп. Анан албетте ыймандуу болуш керек. Баягы эң башкысы мындай аял затын сыйлай бериш керек деп билем. Анан келбети, анан формасы, аны жасап алса деле болот. Аны өзүң эле жасап аласың. Колдон келет. Үйгө дагы жетейин деп калдык окшойт, ошол жактан барып, негизи адамга жана дагы айттык, акча, мисалы, тамак аштан сырткары чындап эле көңүл, жакшы сөз, жакшы мамиле, жылуулук керек экен да. Ошон үчүн биз бири-бирибизге керекпиз, адамга адам керек да. Анан мен ойлойм, Айзаданы алып баратканыбыз дагы жөн жерден эмес. Ушул Айзада барып дагы элдин кызы эми акырын кичинекей балдар болсо боруна кысып, эжекенин акыбалын сураса, менче аябай эле көңүлдөрү көтөрүлүп калат болуш керек деп анан. Тааныштам. Кичинекей белегибиз бар, бирок антсе дагы эң башкысы барып ошо сурап, акыбалын сурап коюу эң сонун болуш керек да. Бул айда ошол баягы жетимдин башынан сылап койсо сага канчалык чоң сооп болот деген сыяктуу колдон келсе, алсыз ушундай муктаж болгон үй бүлөлөргө көмөк бериш керек деп ойлойм. Анан бир чети айтыш мүмкүн, кылган нерселериңерди тартпагыла деген сыяктуу болчу. Бул мындай мисал катары эле көрсөтүлүшү мүмкүн. Мындай бирок жашыруун көптөр болот, жашыруун көп нерселерди аракет кылам жасаганга. Быйыл бир ошол мечитке, айыл жергебизге чоң бир ооз ачыруу кылсамбы деп ойлодум эле, тилекке каршыбай жумуштардын айынан жасабай калдым. Буюрса эмки орозого чейин дагы өмүрүм улана турган болсо, ошол планда сөзсүз ишке ашырам деген ойдомун. Жакшы. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Атың ким? Атың ким? Чоң жигит. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакта сиздин балаңыз ал дагы? Жүрүңүз. Канча бала, канча кызыңыз бар? 4 кыз балаңыз. Саламатсыздарбы?
Кандайсыңар? Эже келетти. Мехмон көтөр. Алып бар. Колбаса жейбизди. Көтөр. Бутун чечалып айтат. Кет, бутун чечалып. Мон карма. Мон көтөрүп кетпейсиңби? Канча жашта? 3-те. Бүгүн биз Мээрим эженин үйүнө келдик. Мээрим эже 5 балалуу. Азыр болсо 2 баласы жанында экен, 2 балаңызды айылга жөнөтүп турсуза? 5 балаңыз менен кантип өтүп атасыз? Өзүм мойкада иштейм. Мойкада иштейсиз? Ошо 2011-ден бери мойкада иштеп келчик жолдошум менен. Ага уже 2 жыл болот быйыл. Каза болгондон. Ошо азыр өзүм ден соолугума байланыштуу иштебей калдым. Эмнеге ден соолугуңузга байланыштуу? Боорум ооруйт, анан лечение кылдым, андан эми башым ооруйт эле, ошонго азыр капельница укол алып. Жардам алып турасыздарбы? Ооба, сизге окшогон эжелер келип Жардам берип туруп. Инсандар табылып атат деп. Өзүңүздүн үйүңүз барбы? жок. Үйүңүз жок. Бу жерде квартирада турабыз, үйүм жок. Канча төлөйсүз азыр? Бир төлөбөйбүз, ошо бир таксыр байке таап берген да, ушинтип. Кыйналып атканыбызды көрүп анан берге алып келген да. Жатакана окшойт, Ооба. адамдарды бул жакта. Ошондой. Ушул күнөбүз Наракта да бар. Бар көп. Негизи эле аял заты күчтүү дегенге дагы бир ишенип кетем, 5 бала менен баарына жетишип, мен эмне кылсам деп ойлонуп анан мага өзүңүз эле колуңуздан келген эмне дегенден сизге эмне керек экенин билбейм. Анан менде бүгүнкү как раз мен бар эле ошону берип койдум. Эжеге өзүңүз билбейм, эмне алып аласыз, продукт аласызбы, же чай аласызбы, эмне кыласыз? Бул эмеге сизге? Рахмат. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Оразаңыздар кабыл болсун. Соокто болуңуздар. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Эч кем болбоңуздар. Сам дагы Көп жашаңыздар. эфирден тышкары дагы өзүбүз келип кетебиз. Мен дагы мүмкүн номериңизди алып алсам, продуктты таштап кетсем болот. Рахмат, чоң рахмат. Жакын экенсиз шаарга. Ооба. Камерасы жок эле, эч кандай эмес, жок эле. Тартпай эле өзүм келип кетип турам. Улуу кызым 22-де. 22-де. Бул балам, кызым баласы. Анын турмушу болбой калып, анан мен менен анан 2 кызым бар ошо. Бул да кызым, бул балам. 2 кызым ошо таласка кеткен, байкемин эртең келет буюрса. Ой. Бул кызыңыз кайда эмгектенет, эмне кылат? Ал мындай эле жумуштарда иштейт болгондо, ал да ошол жакында иштеп келем деп кетип, иши болбой кайра келип, ал да эле ооруп атат, азыр бөйрөктөрү ооруп. Небереңизди багат турбайсызбы сиз? Бун балдарым эле багат, мен кызым экөөлөп эме кылабыз да, буну үйгө отура албайм, отурбасак. Үйдө отурсам болбойт, окуулары бар булардын. Жүрөр, берден кээде балдарым ызылдап калат. Хозяинга айтам, чык дейдирем деп берде, жана алдыбыздан чыкты го бир эже, ошол кысым кылып турат, ызылдатпа, минтпе, антпе деп анан. Кече чынын айтсам квартира издедим, чыксамбы деп. Антеңизчи. Рахмат бергениңиздер, чоң рахмат. Мен ойлойм, сизге дагы коргооч болчу инсан сөзсүз табылат. Бизде өзгөчө боорукер адамдар көп. Биздики алардын ичинде эң кичинекей эле майда нерсе. Жылмайып жүрүңүз, кубанып жүрүңүз. Тирүүлүктүн өзү чоң бакыт. Мына ушул балдарыңыздан буюрса жакшылык көрөсүз. 5 балаңыздын буюрса жакшылыгын, рызкысын көрүп. Рахмат. Ыйлабаңызчы болду. Жүрөгүм зыртылдап кетип атат сиздин ыйлаганыңызды көрүп.
Келип турам үйүңүзгө буюрса. Ооба, буюрса. Сиз деле таласта окшойсуз. Ооба, мен Таластан. Каерденсиз? Мен Берки Ортарык деген айыл. Ортарык. Мен Анысы жактан. Бакайтадамын, өдүрү жактамын. Сүйлөшүп турабыз, анда мен өзүмдүн апчем турбайсызбы? Рахмат. Чоң рахмат. Ошол. Чоң рахмат сизге дагы бизге ушундай үйүңүздүн эшигин ачып, ачык, айкын болуп бергендигиңизге. Өзүңүз нан жасайт окшойсо, унуңуз турат. Нан жасайм, балдарыма тут келбейт. Эмеге жасайм? Духовкам слабый анан. Эле сковородкага мынтип эле каламак кылып. Буюрса, мен дагы ошол видеону көрүп жаткан мекендештериме кайрылуу өтөт элем, эгерде сиздердин араңыздарда мына ушул Рамазан айында кайрымдуулук иш кылам деп турган болсоңуздар, бизге жазыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Мээрим айымдын дарегин, номерин берип байланыштырабыз. Мүмкүн ушундай бир адам чыгат дагы сизге бир өзүңүздүн атыңызга жазылган квартираны берип коюшу мүмкүн. Анткени Кыргызстанда жүрөгү кенен, боорукер адамдар бар экенине ишенебиз. Биздин бүгүнкү келгенибиз бул чоң дарыянын ичиндеги эле бир тамчы. Эмне ыйлабайбыз, күлөбүз, жыргайбыз, жылмайбыз. Тирүүлүктүн өзү чоң бакыт да. Жылмайып жүрүңүз, капаланбаңызчы. Мен өзүм жаман болуп кеттим. Ден соолугуңуз бекем болсун, балдарыңыздын буюрса жакшылыгын көрүп, кубанып сүйүнүп эле турсаңыз эле болду. Өзүңүздөр көргөндөй биз жаңы эле Мээрим эженин үйүнө кирип чыктык. 5 балалуу энем. Жолдошу 2 жыл мурун кайтыш болгон экен. Анан колдон келишинче жардамыбызды кылып, кичине болсо дагы бир кучактап, бир жылуулук кылганга аракет кылдык. Анан чындап эле жүрөктөр ооруп калды кичине. Ооба. Айзада сиз кандай абалда болдуңуз? Мен негизи аябай мындай өзүмдүн эмоциямды кармаганга аракет кылдым, анткени мен бир ыйласам такыр токтобойм. Анан чындыгында Мээрим айым көрсө, мен сиңдим турбайсыңбы таластык десе дагы башкача болуп кеттим. Баягы өзүнүн 5 баласынан тышкары дагы улуу кызы турмушка чыгып турушу болбой калып, анын баласын дагы багат экен. Карасаңыз, эненин жүрөгү баары жакшы болот деген үмүттөмүн. Эгер видеону көрүп аткандар болсо, буюрса өзүнүн жардамын берем дегендер болсо, кайрылса болот го. Ооба. Албетте Соло медиа жана сиз экөөбүз эле эмеспиз. Бүтүндөй кыргыз эли бар. Кайрымдуу адамдар андан көп дегендей, ошол себептен эгер жардам бере тургандар болсо, албетте биз реквизиттерди видеого калтырабыз. Анан Айзада сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушундай жакшы иштерде, жакшылыктарда гана себепчи болуп, элиңиздин батасын алып жүрө бериңиз. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Ушул орозодо кылып жаткан тилектериңиз да кабыл болсун. Анан бүгүн бизди ушундай ыңгайлуу шартта бардык жака алып барып жеткирип ташып жаткан Kia Кыргызстан компаниясына дагы ыраазычылык билдиребиз. Сизге ыңгайлуу эле болдубу Айзада? Ооба, жакты. Аябай сонун автоунаа экен, чындыгында ыңгайлуу. Соло медиа порталына дагы чоң рахмат айткым келет. Мына ушундай мүмкүнчүлүк долбоор үчүн. Ыбрайым, сизге дагы чоң рахмат. Анан биздин көрөрмандар үчүн жакшы сөз калтырып коюңуздар, жакшы комментарий калтырып коюңуздар. Бизден бир кандай туура эмес иш кылган болсок, туура эмес бир жерде ката кетирип койсок, аны кечирип жакшыбызды ашырып, жаманыбызды жашырып коюңуздар. Ошол. Ооба, бүгүн дагы биз ошол маекте сүйлөштүк, мындан ары жалаң жакшы гана сөздөрдү айталы депчи. Ошондуктан жалаң гана жакшы сөздөрдү айталы, көбүрөөк жазалы, ошол жакшы сөздүүлөрдөн бололу. Биз бири-бирибизге дайыма муктажбыз, жакшы сөзгө, мамилебизге жылуубузга. Ошол себептен адамга жакшы адамдар керек. Көрүшкөнчө.